Хусейин Карасаев, Кыргыз Совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог, филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишкер. Хусейин Карасаев 1901 жылдын 5 январында азыркы Ысык Көл областынын Төп районуна караштуу Кең Суу айылында Орто Чарба үй-бүлөдө төрөлгөн. 1946 жылдан тарта КПСС мүчөсү, эски мектептен кат тааныган. Алгачкы билимди Пржевальск шаарындагы орус тилде мектебинен алган. Ленинграддагы Энукидзе атындагы Чыгыш институтун бүтүргөн. 1921-1922 жылдары Кең Суу айылдык революциячыл комитетинин төрагасына орун басарлык кызматты аткарган. Маданий агартуу кызматтарда иштеген. 1923-1925 жылдары Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтунан окуган. Бул институтта окуп жүрүп, Эркинтоо гезитинин алгачкы сандарын чыгарышкан жана ага кабарчылык кылган. Орто Азия мамлекеттик университетинин жумушчу факультетине кыргыз тилинен сабак берген. Ошондой эле ВКП, БКнын Орто Азия бюросунун котормочулар жана рецензенттер тобунун бюросуна мүчө болгон. Азыркы Бишкек гуманитардык университети улуу инсандын атынан аталган. Каракол шаарындагы Кыргыз-Түрк лицейи да бул инсандын ысымын алып жүрөт. Хусейин Карасаевдин жарык көргөн эмгектери Батманов менен бирге кыргызча-орусча сөздүгү, Юдахин жана Шүкүров менен бирге кыргызча-орусча сөздүгү, Яншансин менен бирге орфографиялык сөздүгү жана Айша Карасаева менен бирге түгөлүү сөздөрдү түзүп, дагы көптөгөн эмгектери жарык көргөн. 1998 жылы Хусейин Карасаев бул дүйнө менен кош айтышкан.